Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы облустук музыкалык драма театрында өмүрүн искусствого, театрга арнап маданиятта айтып өткүс эмгеги калган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сатылган Сазаевдин жаркын элесине арналган музей ачылды. Мен ошондо 5-6 класста окуган кезимде мен ушул артисттерден кошуп кетем деп үйдөгүлөргө айтып. Музейден белгилүү актер Сатылган Сазаевдин студенттик күнүнөн баштап чоң сахнада аткарган ролдорунан тартылган сүрөттөрү менен кошо өмүр таржымалы менен таанышууга болот. Ал өмүрүнүн акырына чейин театрда иштеп, берилген образдарды ийнине жеткир аткарып, эл сынына коюлган спектакльдерди, чыгармаларды көркүнө чыгарган талант ээси болгонун өз сөзүндө замандаштары белгилеп өтүштү. Ак жүрөк болчу. Таза, ушундай жан дил менен театр деген эмне экенин, ошого сүйүү кандай экенин бул эталон болчу. Ошон үчүн баарын чечип, жан талаш. Өзүн аячу эмес. Аячу эмес. Колунан келишинче жардам берейин деп турчу. Сатылган Сазаев аз жашаса да саз жашап, кыргыз маданиятына үзүрлүү эмгек кылды. Алсак 2008-жылы Талас драма театрынын алгачкы түптөлүшүнө, өзү окуган Касым Нанаев атындагы Арал орто мектебинде Куурчак театрынын ачылышына зор салымын кошкон. Мындан тышкары көп жылдар бою Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында иштеп, 30дан ашык спектакльде жараткан ролдору бар. Сакендин чыгармачылыкта жаны келгенде улуу Саатбек Жумадылов сыяктуу, Далбаев сыяктуу, кийинки Дүйшөн Байдöbөтов сыяктуу, Мухаммед Токтобаев сыяктуу, Чоро Думанаев, Замир Соронбаев, Эген агайлар сыяктуу улуу таланттардан сабак алып, ошолордун учугун улаган бийик адам болчу. Сатылган Сазаев бир гана сахна чебери катары жогору бааланбастан, адамдык бийик сапаттары менен жакындарынын элесинде, анын жоопкерчилиги, чынчылдыгы, кичи пейилдиги ийгиликке жетелегенин жакындары билдиришти. Гүлшара Дулатова айтып калар эле, кийин көп чай ичип калдык да, ошондо күлүп, Сатылганды 3 жыл бою катары келди эле, окууга албай койдум эле дейт. Анан кийин карап көрсөм тиштери кыйшык экен дейт да. Анан кийин айттым дейт, бар тишиң оңдоп келчи деп 3-жыл кетире берсем, эми ушу менен кетет го деген ой менен ошентип жөнөтүп берсем дейт, жок дейт. Бул бала барып тиштерин жулдуруп дейт, маңдайын жаркыратып жакшынакай тиш салдырып келиптир дейт. Анан кийин 4-жыл анан мен муну алдым эле деп Гүлшара Дулатова күлүп чай ичип отурганда айтты эле. Мына ошентип мен ойлойм, бул киши бала чагынан театрды эңсеп, бала чагынан театрды тандап алганда, бул театр бул Сатылган агайыңардын өмүрү болчу. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Сатылган Сазаев театр сахнасында, кино тасмаларда жараткан элестүү, түбөлүктүү образдары менен эл эсинде калат. Иш-чаранын жүрүшү актёрдун өмүр таржымалына арналып, сахналаштырылган спектакль менен уланып, жыйынтыкталды.